Супер ТВ телеканалынын жана Супер ТВ YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам. Бүгүн бизде интернет жылдызы долбоору. Буга чейин TikTokто дагы жылдыз болуп жүргөн, Instagram баракчасын кенен колдонгон, анан дагы YouTube'та дагы каверлерди жаздырып, экөө биргеликте ырдап жүргөн Ислам Курманбеков менен Мадина Курсанова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Негизи чыгармачылык тууралуу сүйлөшсөк, биринчиден эле кандай болуп атат, кандай жаңылыктар, качан жаңы чыгармалар жарык көрөт дегендей. Бизде көбүнчөсү башында башталып каверлерин баштаганбыз да. Анан көпчүлүгү баягы жаңыр чыгарсак деле, баягы жаңыртып бир ырдатсак деле, каверде көптөр кабыл алышат. Ошон үчүн анан буюрса автордук ырлардан чыгарган жатабыз буюрса, ошол баштан. Бир жыл аралыгында эле канча чыгарма чыгардыңыздар ошондо? Мадинаныкын өзү сольныйда ырдайт да, жалгызданчы Мадина. Экөөңүздөр биргеликте чогуу иштешкенсиз. Дуэттерибиз бир 10дон ашып калды. 10дон ашты. 15-20да, где-то. Бир жыл аралыгында иштешип атыптырсыздар. Мисалы, ким биринчи сунуш таштады эле, чогуу ырдасак, ушундай болуп чыксак, дуэт болуп депчи. Экөөсү. Жаңылышпасам, агайыңыз болчу окуу жайда. Чынбы? Ошол жактан болгонуз эмес, агайым. Дагы деле агайыңар. Окуу жайда. Ооба. Элдос Алмаз деген ырчы жигиттин студиясында иштечим. Анан ошол досум алып келип калды Мадинаны. Ошол карындашыбызга ыр жазайлы. Анан ошол жактан келип, анан Мадина менен таанышып калдык. Анан ыр жаздык, ыр жазсак, ырдагандар мага жагып калды да. Мурда интернеттен көрчүм Мадинаны ырдагандар, бирок жакпачы да мага эмнегедир. Мырдалбагандай эле болуп, көрсө ал кезде мындай кичинекей кездерин көргөн экен да. Жаш кезинде ырдагандар, кичинекей кезинде. Анан кийин уже чоңоюп, үнү тапталып, баягы ырдоо эмелери, техникалар өсүп, анан мындай кылсаң деп бир айтып койсом, ошону мен айткандагыдай дароо кылып кетет да. Анан мен сабак берип жүрүп, вокалдан аябай эмесин мүмкүнчүлүгү жакшы экенин сездим да. Анан деп ошондо оюмда калып кеткен, бирок жакшы ырдайт экен деп элет. Бирок ушу мен дуэт ырдайын деген баягы пландарым болгон эмес да. Себеби кийин деле болду. Анан баягы Мадинанын кичине өзүнүн аудиториясы бар да, аты чыгып калган. Анан тиги Шүмшүк Жабышевалдыр кошулуп ырдап кеттир деген сөздөн кичине баягы чочубадыңыз, качтым да, наоборот, койчу деп ал нерсени каалабай жүрдүм. Анан экөөбүз дуэт ырдайбыз деп калып дагы көпкө чейин жазбай жүрдүк. Ошол нерседен эметип жүрдүм да, уялып жүрдүм. Студенттер бар биздечи, анан ошолор көрүп калып, өтпесин деп баягы намыстанып жүрдү окшойм да, куру намыстанып. Бирок кийин экөөбүз чогуу эле ырдайбыз деп анан ырдагандан кийин анан буюрса ар жагы жакшы эле кетти да. Жақсы жатасыңар burada отам, ай жақсы жатып отасыңар ба? Жақсы жатасыңар burada отам, я. Мені жеп бітті ғой, не қиқырасың, көрсетесің сериалыңды, я. Интернетің іштеп айтсам да қалайын, ама? Мен сағатым жақсы интернет қойдыр алсам, өтіп кетім, өтіңді кейіп жүре беранды, шынтып сөйлесем. Шынтып болмау кәне? Ошайтсақ болмау кәне. Дәй, жаңа Сайман интернеттің қойдыр алып. 200'тен ашық ТВ каналдар бар екен. Интернетті жөнін оқымыш ұчат дейді. Сен де жырғайсың, мен де жырғайым. Ова емес, жоқ деп атам, жоқ. Қайда қоған айтып отасың, жоқ деп атпаймын. Емне бақырасың, анан интернет іштеп отат қой, емне қиқырасың? Ой, интернетті соны іштеп от, тықының құлағы ұқпайды ба? Тықының құлағының единсасы туым қалып. Агайыңыз экен кайсы убакытта билдиңиз? Мындай көрүп койчумун окууданчы. Бирок студияга барганда мен агай ким билген эмесмин да. Студияга баргандан кийин анан аранжировка кылып отурат да, кийин отуруп эле чай ичип калдык. Ким элеңиз деп коем мен дагычы. Анан сен бизде окуйсуң да дейт. Точно, мен да ошондой билгем да. Агай башка болуп, вокал башка бирөөдөн алып, анан ошон үчүн баягы булар жаңы келишти, биринчи курска келгенде, анан ошон үчүн баягы таанып деле башында, биринчи сентябрь, октябрларда, ушулар кезде да. Көп деле баягы эми студенттерибиз сүйлөшпөйсүн деле. Агай дагы деп ойлогон эмесмин да көргөндөнчү. Студент ойлоп. Экзаменге тапшырып киргенде астында отурат эми агайлар мененчи, анан бир президент го деп ойлогом да. Ошо окуу жайдын. Ушундай болот го негизи студенттердинчи. Анан жаш эле экен деп калчумун, кийин ушу биринчи курстар айтып калдым, мына агай бар экен, Ислам деген депчи. Жаш агай экен деди. Жанагы агай турбайбы деп калгам ошол менен.
Жакшы. Көпчүлүгү сиздерди кыз жигит деп ойлойт да. Ошолорго кандай жооп бересиздер? Кыз жигитсиңерби дегендерге тамашалап ооба деп жооп берип коем. Баягы качкан сайын артыңан кубалай берет да, экөөбүздүн ортобузду чыгармачылык байлап турат. Чынында эле? Ооба. Сиз кандай дейсиз? Мен деле ошол. Тамашалап эле эметип айтып коебуз, ата чын. Эми башында Ортобуз эле качып ырлар. жүргөнбүз да. Чочулап элечи. Аларды качырабызбы? Ошондой деп Келип эле той коюп Кыз жигитпиз деп коесуз. Айтышат го, экөөңүздөрдүн ортоңордо чыгармачылык кармайт же дос катары, ага катары деп атпайсыздарбы? Ар дайым айтып келишет, кыз менен жигиттин ортосунда эч кандай достук деле болбойт депчи. Мисалы чыгармачыл адамдар деле байкем болот деп жүрүп эле Аваз Акимов менен Айдына Дека деле да, мисалы. Үй бүлө куруп калышты. Ошол сыяктуу нерселер болуп кетиши мүмкүнбү сиздердин жашооңуздарда? Эмне дейсиң? Билбейм. Эми бирок чыгармачылык деп эле жүрөбүз. Кудай айткандай болот. Бирок Негизи болуп кетиши мүмкүн демек. Билбейм аны. Бардыгы Алланын каалоосунда да биз билбейбиз да эртең эмне болорун. Ошон үчүн ал нерсеге айта албайбыз, мындай болуп кетет, тигиндей болуп кетет деп. Бирок азыркы болуп жаткан ушул кылып аткан иштерибизге аябай ыраазыбыз. Кылып аткан эмгектерибиз кичине да болсогу канчалык бир адамдар баалап атканда сүйүнүп, ошого эле сүйүнүп иштеп атабыз пока что. Мисалы, бири-бириңиздерди кайсы сапатыңыздар менен баалайсыздар? Биринчи көрүнгөндө көбүнө эме көрүнөт да, аябай бой көтөргөн кыз болуп көрүнөт. Негизи бирок андай эмес, аябай сабырдуу. Мадинанын баягы кээде мен байкап калам, эми мага болбогон, достору менен жүргөндө бир досторуна кылып аткан мамилеси, бирөөлөрдүн кылып аткан мамилесине, мисалы үчүн мен чыдабай кетем да. Кичине мен баягы сабырым жок да. Бат жиндеп кетем, ачуулук калтыра берем. Ана Мадина ошондой жагы жок да, сабырдуу болуп, оор басырыктуу, кичик болсо дагы. Боорукер, анан ак көңүл. Аябай ак көңүл. Ошону айтам, ак көңүл болорбу көп жерде. Ишенербе деп. Ишенербе, ак көңүл болор. Ак көңүл да. Көп кишини багып берет. Ислам мырзачы кайсы сапатын баалайсыз? мен бир нерсени айтсам, ошол ойдундай сезет да, сразучу. Бир кырын айтып койсоң эле сразу сезип кетет да, кийинкисинчи. Улап эле бири-бирибизге ушундайбыз да, эң баалаган сапат ошол меники. Баягы ырдап атканда кичине минтип бир мындай болуп калган кезде эле анан всё дейм да, бүгүн ырдагысы келбей атыптыр деп коебуз. Мен мындай жинимди сыртка чыгара албайм да. Сразу лицомон билинип калат окшойт. Сиз түшүнөсүздөр. Ошону бир аз мындай башкача болуп калганда эле сразу былтыйып калдың дейт сразу эле. Ар бир адамдын өзүнүн ичинде бир идеалы болот деп коет го. Менин келечектеги жолдошум ушундай болсо, же менин келечектеги жубайым ушундай болсо, ушундай сапаттарда болсо депчи. Мадинада мисалы сиздин каалаганыңыздагыдай, сиздин идеалыңыздагы келечектеги жарыңызды көрө ала турчу сапаттар барбы Мадинада? Аябай эле көп. Мисалы Акырын баштатсың. Жок, эми мындай качественно эме сапатты айтып атпайсың, качественныйчыңбы? Аябай көп. Мисалы деген жанагы айтып мактап кеттим го. Ошондой эле мындай верная, аябай окатка тың бышык кыздар да. Кичинекей болсо да көп мактайм мен Мадинаны. Сен деген ушундай кичинекей кызсың, мисалы үчүн жашың мынча да кичинекей эле, мисалы сендей кыздарды кээ бирөөсү даже балдар андай кыла албайт, мисалы үчүнчү. Эми ал просто ачыктап көп нерсени айткым келбейт. Чоң эле балдар кыла турган нерсени кылып коет кээдечи. Мага эмес, өзүнүн жашоосунда ошол нерсени кылып, аракетчил болуп жүргөнүн көрүп анан айтып коем, молодецсиң депчи. Ошон үчүн эң кыйын, тың кыз да бул. Жумуш учурунда деле иштеп жатканда ар кандай учурлар болсо керек, таарынып калган учурлар, ошондо кантип жазасыз мисалы? Таарынтып көрдүңүз беле Мадинаны негизи? Мадина айтып берсинчи, болду эле ошондо негизи. Көп деле болбойт. Болгон Мен айтсам го, мындай бири-бирибизди түшүнгөн үчүн жеңил эле экөөбүзгө теңчи. Анан эми кээде болот, конечно, таарынышып мындай ыр жазып атканда, мисалы мен бир күнү туура эмес ырдай албай калам. Ошондойдо мисалы не то сүйлөп алат. Мен да уже ырга болгон эмем кетип калат да, жылаймынчы. Ырдай албай калам да вообще. Бултуп каласыз. Же бир катуу сүйлөй албайм. Мен телефонго келгенде кыйынмын да. Телефондон жазышканда эле сүйлөшө берем да, катуу элечи. Анан мындай жүргөндө чыга албай калып кеттим. Сүйлөп койсоң, жанынан сүйлөй албайсың. Андай. Просто эми оюмду айтам да. Могу ырдаган могу жактуу ушу боюнча чыгарып берели дей турган болсоң, ооба жакты дейт да. Кебетеси бирок башкача болуп турат да. Жаккан жок. Жаккан жок да, билип турам да, ар жак сезип турам. Жактуу точно десең, жакты деп коет да, мындай болуп анан.
жакшы деп турмун. Анан ошо тияка барганда анан башталат да. Жаккан жок дегеничи. Телефон менен. Жанынан кичине ушуну тартынып айта албайт. Тартынып уялып мындай оюмду жеткире албайм да толукчу. Сүрдү окшойм го. Аябай сүрдү. Ошол. А так көп деле мындай таарынышып, грубо деген нерсе жок. Бир жыл аралыгында чогуу иштешип, бири-бириңиздерди түшүнүп калдыңыздар. Ичиңиздерде болуп аткан нерселерди, балким орчулук, кыйынчылык болобу, ошолор менен бөлүшүп турсаңыздар керек бири-бириңиздер менен. Балким сиз кеңеш сурап ага катары. Болуп сыгылып калганда сөзсүз жазам. Потому что бир жылдан бери уже жакын болуп, сырымды деле айта берем, болгон сырымдычы. Бөлүшүп кандай кылсам болот деп элечи, анан болушунча поддержка берет да. Мен ошондон эс алам да, аябайчы. Чыгармачылыкта көп эле жүрөсүз, сиздин эле көрөрмандарыңыз көп десек болот, аудиторияңыз ошол эле Instagram, TikTokто. Гүлдөрдү жиберип, сүйүүсүн билдирген мырзалар барбы? Кээде болуп калат, конечно, бирок в основном дуэт ырдап баштагандан бери жок да уже. Почти жок да. Ислам мырза. Эркектер билбейм, телефондон көргөндө эле уже дейт окшойт го. А мурда өзүм кавер тартып жүргөндө аябай жазышты да. Запрос келип, болду таанышылсак болобу, анан жакшы көрүп калдым, сүйүп калдым деген көп окучумун да. Аябай элечи анан. Ислам мырза менен ырдап баштагандан бери азайып кетти. Ошондой нерселерди көптөн бери байкайм да, вообще жок да эччи андай нерсе. Гүлдөрдү жиберип, ушундай болобу, студияда отурганда бирөө балким чалып жазып калган учур. Кызганасызбы ошол учурда мындай? Кызгануу сезим болобу ичинде? Кызганбайм деле. Ал деген мисал үчүн баягы Мадинага белек бергендер, мисал үчүн сени сүйөм деп анан Мадина ар менен сүйүшүп кетпейт да. Ал жакшы көрүп, унун чыгармачын сыйлап, алып келип белек печкектерин берип кетет. Таттуу паттыларын берип кетет. Чогуу жейсиңер. Жеппейбиз. Азыр болсо анда алдыда бири-бириңиздерди канчалык деңгээлде жакшы билип калганыңыздарды текшерип көрөлү. TikTokто көрсөңүз керек, суроолор берилет, бири-бирин көрсөтүшөт. Блиц суроолор. Давайте. Шыңалабы? Көз жабасызбы, жабпайсызбы? Жаппай деле кала берсеңер болот. Ким көп уктайт? Чогуу кылбайсыздар. Ким көп кечигет? Кимдин жини мурдунун учунда? Ким мактанчаак? Мен го. Астамда. Ким Инстаграмды көп карайт? Кимдин идеясы күчтүү? Чын эле. Ким көп тамак жейт? Ким жакшы ырдайт? Ким урушчаак? Ким уялчаак? Уялчак? Ооба, ким уялчаак? Сиз көп кечигет, анан көп уктайт деп калдык. Чын эле ошондой, ошондой учурда кандай болот? Мисалы студияга же балким бир концертке, эфирге барып калганда Мадина көбүрөөк кечигет окшойт. Жок, студияга кечикпейм мен. Вообще андай кечикпейт. Баягы өзүнө керектүү учурда вообще кечикпейт да. Кандай учурда кечигет? Мындай неважный болуп турса кечигип кое берет да. Мисалы деген күтөт да деп мындай билет да. Мен башында чырлай берчимин да, ошо болбогон нерсеге делечи. Аябай мен пунктуальныраакмын да, кичинечи. Убактысы менен аябай элем да. Анан башында ошон үчүн деле буну урушурчумун да. Болбойсуң, эмертерээк келбейсиңби деп элечи. Кечигип атабыз деп анан бул билет экен да. Мисалы үчүн силеркиндей мындай жакшы эфирлерге кечикпейт. Азыр эле көрдүктөр, кечикпей. 15 мүнөт мурда келдиң, мага чалып уже келип алгам деди. Ушундайларды билет, кечикпейт деле да. Бирок да аны конкретно уктап коет, жакшыраак уктап коет. Чыгармачыл адамдар ар тараптуу, мындай таланттуу болот эмеспи? Актерлук чеберчилигиңиздер кандай негизи? Нөл го. Жаңылышпасам, окуу жайда, музыкалык окуу жайда актерское мастерство деген сабак өтөт сиздерге, чынбы? Ошо актерлук жактан деле жакшы болсоңуздар керек анда. Негизи кандай? Кап ушул жагы слабый го дейм. Чыгармачыл адамдар негизи болуш керек, бирок актерлук деле кичине бар болуш керек. Киного тартылгым келет мен бир кийинчи. Бар го дейм, жакшы эле. Актерлук жакшы эле. Айткандай экөөбүз TikTok тартып калабыз го, окшоштур эле.
жакшылап аракет кылсак чыгат эле, просто ыр жактан болгон үчүн көп деле эме болбойт. Бирок актерлук жактан деле каалооңуздар бар Бар. касмаларга тартылуу келечекте. Анда ошол жактан сиздердин актерлук чеберчилигиңиздерди байкап көрөлү. Балким биздин режиссерлор көрүп калып сиздерди тасмага тартуу ойлору болуп кетет, мисалы. Сценарий боюнча мындай кылалы канда. Сиздин сүйлөшкөн кызыңыз дейли. Тарынып калды, тарынып алдыңыз. Анан сиз кантип ушул сүйлөшкөн кызыңыздан кечирим сурайт элеңиз, кантип сүйүүңүздү билдирет элеңиз, а сиз кантип назданып, мисалычы, назданып тарынган Мадинанын ролунда болуңуз, Мисалы мындай кылалы канда. Сиз чалса алган жоксуз, мисалы, жүрдүңүз бир жерде, анан силер тарынасыңар да кыз болгондон кийин. Эмне албойм? Ким менен жүрдүң, каякта жүрдүң, ошол сыяктуу баштай берелик, Сен телефон Не карап. деген мамиле, мисалы, эмне албай атасың? Телефон алыс жакка коюлуп калыптыр да. Атайын эле кылган эмесмин аны. Кечирип койчу. Кантип чалгандан көрбөй сразу эле көрөсүз го. Тиги досторум дагы Телефонду дайыма эле чукуп жүрөсүз го, Инстаграмдан кирип анан кантип мен чалгандан болобуз. Инстаграм ошол атайын бүгүн кирбей эле коеюн дегем да. Атайын мен чалгандабы? Именно мен чалгандабы? Кечирип койчу Сиз алышка. чалганды дайыма эле алам го мен. Атайын сагарнап момундай. Жок, керек Билеп эмес. кетти. После пожара керек. Рахмат. Onu al da geçip koy duşu. От души, Душ алып койчу. от души деп там, Көп мактанам, каяктан болосуз? Табастан. Ушуну сурагачы. Табастан Чын эле, мамилеси деле ушундайбы? Чисто табасыл дейм. Жок, мамилеси менен эмеси вообще башка да. Сен баары эле табастыктар мактанчак, анан көз бирок көз жок деле ушуну жүрөт го. Вообще тиешеси жок да ал нерсени. Мен даже Душ келе алып койчу деген эле болосу. Эми юмор болсун деп эдим бе. андай нерсени мен унутуп да койгом да, мисалы мурда табастык деген деле ойма жа мактанчак адамдар эме болчу да. Элестете бериши Элестете ушул бериши да. нерселерди. Анан сүйлөшкөндөн бери мындай андай нерсеси жок да вообще. Сүйлөшкөндөн бери. Эми Канча убакыттан бери сүйлөшүп жүрөсүңөр ошондо? Йоо. жок, эми сүйлөшкөн деген в хорошем смысле даже мындай чын. İşleşkenden beri. İşleşkenden beri. Макул. Бүгүнчө ушинтип эфирибизди жыйынтыктай берели. Бүгүнчө ушундай кылып туралы. Анда эфирдин соңунда биздин көрүүчүлөргө болгон сиздерден бир жагымдуу чыгарма болсун. Akıldan alın ay yüzüm gelişken Caşomdon jarık Tigizgen berişten Göңүлдүң ezip Nazik gülgönüң Canım özüңsүң Жалгызым сүйгөнүм Sır bulup gelir Sağan aytılmay Sen жака канай Suyunun mürümü Vakıtlar tular Bizge kanat dinay Gerene tekelay Mahabat Kızıl gül bolson Üzböy jıttayın Kıyılıp alız Canından çıkpayın Sen bakça bolson Barıp konoyun Sen de bırdagan Torgoyun boloyun Sır bulup gelir Sağan aytılmay Sen жака канай сүйүүнүн бөлөгү Vakıtlar tular Bizge kanat dinay Gerene tekelay Махаббат түнөгү ай кереме текен ай сүйүүнүн бөлөгү сүйүүнүн бөлөгү
Мынакей көрүүчүлөр, бүгүн биз Ислам менен жана Мадина менен баарлаштык. Дагы да болсо ушундай эфирлерде жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Анан сөзсүз түрдө биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басканды дагы унутпаңыздар. Сиздер менен мен Аида Багышбекова болдум.